Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын батыш тарабында Келечек деген конушта турабыз. Ушул жерде узун туурасы 19-8 болгон үй сатып аттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген туғандар. Так, бул үйүбүздүн жердин аянты 8 сотук. Конуш жөнүндө айтсак, конуш Бишкектин батыш тарабында жайгашкан, Машине базардан где-то 500 метр ылдыйракта, түндүк тарапта. Бул конушта суу светтен проблема жок. И мектеп, садик жана мечит жакын жерлерде жайгашкан туғандар. Үйүбүздүн так адреси Келечек 8-көчөдө туғандар. Так, андан ары үйүбүздүн тегереги мондай блоктор менен тосулган. И алды жагында навес. И үйүбүздүн алды жагынын ылдый жагы брусчатка менен чапталган туғандар. Бул биздин 19-8 болгон чоң үйүбүз. И бул жакта бир кухня, бул жакта бир складыбыз бар экен туғандар. Азыр сиздерге мен чоң үйүбүз жөнүндө маалымат берейин туғандар. Биринчи, үйүбүздүн тышкы тарабы текстура. И бул жакта бир прихожка бар экен мындай туғандар. Прихожкабыздын ылдый тарабы брусчатка менен мондай улуттук оймо чиймелер менен чапталган. И мондай жерлерде кичине эмне деп койчу эле, кафелби же башка нерсе бул. Мен бул жөнүндө билбейт экенмин. Кыскасы ушундай кафель сыяктуу эмне деп койчу элем алар. Ушундай менен чапталган. Андан ары. Так. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Киргенде коридор. Тегереги обой. Өйдө жагы пластика туғандар. Так, ушул көрүнүштө мына. Өзүм түшүп калдым. Так. Андан ары ушул коридордобуз азыр солго кайрылганда бир бөлмөбүз жайгаштыр, дагы бир бөлмөбүз. Так. Бул бөлмөбүз узун туурасы 6-3 экен. Түштүк жагында 2 пластик терезе, мындай. Так, тегереги обой, өйдө жагы натяжный потолок туғандар. Натяжный потолок. Так, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Мына ушундай туғандар. И ушул эле бөлмөбүздөн биз оңго карап кеткенибизде подвалга түшө алат экенбиз. Бул бөлмөбүздүн ылдый жагы подвал экен туғандар. Так, азыр подвалыбызды сиздерге көргөзөм. Ошол эле бөлмөбүздүн ылдый жагында подвал бар туғандар. Подвалыбыздын узун туурасы 5-3 экен. Бул подвалда жашаса болот экен, азыркы учурда жашайт экен бул жакта. Байкебиздин небересиби же ким эстен чыгып калды, кыскасы жашайт экен бул жак. Жашаганга карап ылайыктуу подвал туғандар. Мына. Өйдө жагы пластика мына. И тегереги ондай пенопласт менен чапталган. Буга обой чапташ керек окшойт менимче. Так. Андан ары кайра биз коридорубузга чыгабыз азыр. Айтмакчы, үйүбүздө паровое отопление бар туғандар. Ал жөнүндө унутуп айткандычы. Сиздерге айтмакмын видеонун аягына чейин. Ушул жерде эске түшүп кетти. Так. Биз кайра эле коридордобуз. Азыр сиздерди бул сол жактагы бөлмө менен тааныштырдым. Эми ушул коридордон түз эле киргенде бул жакта дагы бир бөлмөбүз бар экен. Так. Бул бөлмөбүз узун туурасы 4-2,5 экен. Мынакей туғандар. Өйдө жагы натяжный потолок. И тегереги обычный эле штукатурка менен шубалган. Үйдүн батыш тарабында бир пластик терезе мындай. Ылдый жагы жыгачтан болгон эле пол туғандар. Так. Андан кийин кайра коридорго чыгабыз. И коридордон оң жакка кайрылган эшикти ачабыз. Бул жакта биздин холл жайгашкан туғандар. Холл. Так. Холлубуз узун туурасы 4-4 экен. Тегереги обой. Өйдө жагы гипсокартон. Мынтекей туғандар. И ылдый жагы паркет туғандар. Полубуз паркет экен. Так.
Үйдүн батыш тарабында бир терезе, пластика. И жана айткандай эле ар бир бөлмөдө паровой отопление бар. Так, туугандар, андан ары холдон биз оңго кайрылганда бир спальнябыз жайгашкан. Бул спальнябыздын узун туурасы 4x2,5 экен. Өйдө жагы натяжный потолок. И тегереги обой, туугандар. Ылдый жагы жыгачтан болгон эле пол экен, туугандар. Так. Чыгыш тарабында бир пластик терезе бар, туугандар. Спальнябыздын чыгыш тарабында бир пластик терезе. Так, андан ары биз холдон түз эле киргенде чоң зал жайгашкан, туугандар. Бул залыбыздын көрүнүшү. Охо, мынча чоң зал болбосо деп коеюнбу? Так. Мынакей залыбыз. Залыбыздын узун туурасы 8x4. 8x4, туугандар. Батыш жок. Түндүк тарабында 2 терезе, пластика. Тегереги обой. Ылдый жагы паркет экен, туугандар. Мынакей. Өйдө жагы гипсокордон, туугандар. Так, башка эмнесин айтсам дагы, айтыңыздарчы, комментарийге жазыңыздарчы бир. Мындай нерсесин айтпай атасың видеолоруңда деп, мен видеолорубуздун сапатыны жакшылайын, туугандар. Маалыматтарды оңдойн. Так. Могу жерде 3 айба турат. Жегим келип кетти го, бирок ээсинен сурабай жегенге болбойт да. Так. Андан ары. Так. Бул бөлмөдө деле паровой отопление орнотулган, туугандар. Так. Эми үйүбүздүн тышкы тарабында сиздер менен тааныштырабыз. Туугандар, мен кайра эле үйүбүздүн алды жагындамын. Бул жакта бизде кухня жайгашкан. Азыр сиздерге кухня жөнүндө маалымат берем, туугандар. Туугандар, бул биздин кухнябыздын көрүнүшү. Окей. Узун туурасы оңго 3 экен. Тегереги штукатурка, өйдө жагы натяжной потолок, туугандар. Ылдый жагы жыгачтан болгон эле пол экен. Кухнябыздын иш жагынан суу чыгат. Так. Кээ бир жерлери бул эмне экен? Пластика или кыскасы ушундай нерсе менен чапталган экен, туугандар. Так. Ушундай көрүнүштө, туугандар. Батыш жагында бир терезе. Жок, түштүк жагында бир терезе. Так, андан ары. Туугандар, азыр сиздерге мен бул кухнябызды тааныштырып чыктым. И бул жакта бир склад бар экен, көмүркана бар экен. И банябыз бар бул жакта, туугандар. Азыр сиздерге баняны да көргөзөйүн. Үйүбүздүн түштүк тарабында бул жакта банябыз бар экен. Так. Ал жакта туалет, и бул жакта баня, туугандар. Банябыздын көрүнүшү. Бул баня. Бул жакта кийим кече чечесиз же болбосо кирүү аңгал месте, ушундай кичинекей месте бар экен бул жакта. Так, жана айтканымдай, үйүбүздө паровой отопление бар болчу. Азыр паровой отоплениянын топкасыны, местасын сиздерге көргөзө кетейин, туугандар. Так. Бул паровой отоплениясын топкасынын жайы, топкасы. Үйүбүздүн бул жанынан көрүнүшү, туугандар. Түштүк жагынан көрүнүшү ушундай көрүнүштө, туугандар. Так, туугандар, бул үйүбүздүн баасыны $40,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранда калтырам. И описанияда болот, туугандар. Байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кимге жаккан болсо, лайк басып, кандайдыр бир ойлор болсо комментарийге жазыңыздар, туугандар. Биздин каналда TikTok жана Instagram профилдери да бар. Аларда да базар жок деп английский буква менен жазсаңыздар табасыздар.
Ал жакта да үйлөр жөнүндө кыскача маалыматтар болот туугандар. Видео жаккан болсо лайк басып, оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Жана ушундай эле жакшы үйлөрдү өткөрбөйүн десеңиздер, бизде жума сайын 2-3 үй чыгып турат YouTube каналыбызда. Өткөрүп жибербөөнү кааласаңыздар, подписаться баскычын басып коюңуздар туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.